kalıp kaldı. Akçe berelmegen yetim cesiller oğlunda çok beyve beçerelerdikin apçığı ırgıtı biydi bardığın. Mar temirin erdi alıp ketkiledip. Kayta bizden mestavısının orduna özü жаңы контейнер ап келип койду. Чогулгандар 8 жылдан ашык убакыттан бери жеке менчик базардын ээси Кенжекан Жээнбекова менен соттошуп, жыйынтык болбой жатканынан нараазычылык билдиришүүдө. Буга чейин алар Кара Соодагы Кенже базарынан соода жайларды сатып алып, көп өтпөй контейнерлери сүрдүрүлүп, өздөрү сыртта калган. Бүгүнкү күндө 30 000 долларга чейин акча берип, аягында эч нерсеси жок калгандар ондоп саналат. 30 000 долларды мен үйүмө залогко коюп кредит алган болчумун. Ben algandan keyin 2-3 aydan keyin ödevliğine geldi. Konteynerlerdi alıp çıkıp ketkile degen. Anan üstüne akça soragan eken. Ben özüm kredit algan üçün üstüne akça koşup bere algan jokmун. Men konteynerim talada kaldı. 30 000 dollarlık konteynerim 1000 dollarga da jaragan jok. 3 balanın denesi men. Ошондон бери мен 30 000 долларды ошо воздух эле төлөп кутулдум да өкмөткө. Ушул Кара Сууда тиргилик кылайлы деп алыскы Алматадан келип өзүбүздүн жерибизде иштейли, патенттер ушу өзүбүздүн Кыргызстанга калсын, налогдор өзүбүздүн Кыргызстанга калсын деген жакшы ниетте ушу соода сатык кылайлы деп мест алып иштеп баштадык, сатып алдык. 2007 жылы сатып алсак 2011 жылы кайра келип, кайрадан акча бересиңер, кайрадан сатып аласыңар. Бул жерде ар 5 жылда акча бериш керек экен. Себеби ол жер Жээнбекова Кенженики экен. Жер меники. Мен өзүм билем, өтүгүм түргөйлөм деген мааниде кылып, коркпой, үркпөй баарыңар акчаны бересиңер. Акчаны бергениңер каласыңар, бербегениңер чыгарып, башка мен ордуна башка бирөөнү коюп, ошо менен иштешем деди. Биз ошол жерде 88 ишкер макул болбой соттошуп баштадык. Арыздангандар Кенжекан Жээнбекованын 7,5 сотук жери болсо, аны 17 сотук кылып жасалма документ менен ижарачылардан мыйзамсыз акча жеп жүргөнүн ачыкташты. Мындай өз билемдикти токтотуп берсин деген тургундар өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Кенженин атасынан калган жер эмес экен, ол өкмөттүн жери экен. Ana mınanday dokumentleri çıkıp kalmadı vaylana, mınanday formalni mınanday жалган dokumentleri. Uşul emi uşu dokumentlerde mına Sadır Japarov menen Kamçıbek Taşıyıp aylanayın uşul görseken bizden uşullarыбызды жеткизсеңер жакшы болот эле aylanayın. Bir gana ümütübüz uşu Sadır Japarov menen Kamçıbek Taşıyıp kaldı. Biz o bär narızlanıp püttük aylanayın. Кара Суу базарынын айланасындагы ызы-чуу көп жылдан бери токтобой келет. Көпчүлүгү жеке менчиктеги базар ээлери менен келишим түзгөн соодагерлердин ортосунда чыгат. Мындан улам эл тарабынан жеке менчикте турган базарларды мамлекетке өткөрүү боюнча кайрылуулар болууда. Патентти мамлекетке төлөйбүз, бирок ал деле ошо жакшы төлөбөйт, көп төлөбөйт да биздин билишибиздечи. Мамлекетке өтсө ошо жакшы контроль болуп, мамлекетке жакшы пайдасы тиймек деп ойлойбуз. Ижара дагы кымбатпы дейм? Ижара өтө эле кымбат, айласып турабыз. Биз эми башында арзан болгон, мурда арзан болгон, эми азыр айына 700 доллардан төлөйбүз. Буну эми араңдан эле да. Эми иши жоктон жеке менчик болгон үчүн. Ошондой болгон үчүн. Эгер мамлекетке өтүп жеңилирээк болсо, ошо элге жакшы болмок. Кара Суудагы жеке менчиктелген базарлар мурда мамлекетке тиешелүү болгон. Ушул тапта менчиктештирилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алуу иштери уланууда. Иш сотто каралып жатканы кошумчаланат. Эми Кенже боюнча, ал базар боюнча бир 9 сотик жери бар, 100га жакын контейнери бар, бул жакта аптекалары бар. Ошол боюнча маалыматым бар. Арыз жазышкан, что биз мамлекеттик косак незаконный деп кайрылышып, госрегистрден адамдар келип, косактың незаконный дедиришип, ошол окуя болгон да. Бизге кайрылгандан бери мына биз аларды уже сотко берип койгонбуз биз. Мына шаар сот, облус соту азыр ошонун жыйынтыктарын күтүп атабыз. Булар скорее всего азыр Верховный сотко беришет. Ошо Кудай кааласа мамлекетке кайтат деп үмүттөбүз биз да. Жогорудагы маселе боюнча Кенжекан Жээнбековага байланышканыбызда ооруканада экенин билдирди. Эгерде бул материал боюнча кошумча пикирлер болсо, Регион телеканалы эфир ажыратууга даяр.
Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.